2 жолу жасагандан кийин терапевтке кетесиз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр биз Касымалы Жантушев атындагы музыкалык драма театрында турабыз. Бул жакта маданият кызматкерлери алдыда болуучу концерт программага даярданып жаткан учурлары. Нургүл Шарапова Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайынын оркестринин солисти. Бала кезинен эл алдына чыгып ырдайм деген тилеги ишке ашкандыгына аз гана убакыт болду. Буга чейин ырчы, мугалимдик кесипти аркалап келген. Улугун искусство адамдарын абдан сыйлайм. Искусство бул адамдын жан дүйнөсүнөн, чыгармачылыгынан жаркытып турган эң улуу өнөр. Андыктан бул майрам мен үчүн чоң мааниге, бардыгыбыз ушул таң эртеден ушул майрамдын салтанатына жакшы маанайда даярданып жатабыз. Маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамына арналган иш-чарага жалпы облустагы борборлоштурулган китепканалардын кызматкерлери, музей, маданият үйлөрүнүн кызматкерлери чакыртылган. Алар үчүн концерттик программадагы тартууланууда, ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө алдыңкы кызматкерлерге сыйлыктар дагы тапшырылды. Айта кетсем, Ысыкөл облусу боюнча 800дөн ашуун маданият тармагында эмгектенген кесипкөй айтыстар бар. Касымалы Жантушев атындагы музыкалык драма театрдагы майрамдык иш-чарада маданият тармагында буга чейин аткарган иштери бааланган кызматкерлер ардак грамота, алкыш баракчалар менен сыйланышты. Алардын катарында Жетөгүз районунун Оргочор айылындагы Капар Курманов атындагы маданият үйүнүн жетекчиси режиссер Нурлан Жакибаев дагы бар. Анын айтымында айыл аймактагы райондогу бир да иш-чара маданият кызматкерлеринин концерттик программасыз өтпөйт. Ал эми маданият кызматкерлеринин күнү алар үчүн өзгөчө күндөрдөн экендигин айтат. Маданият тармагында иштеш бул өзүнчө бир мындайча айтканда эйфория да. Буга эгер берилип иштей турган болсо адам баласы көп ийгиликтерге жетсе болот. Дагы бир сыйра бардыңарды маданият күнү менен куттуктайм. Иш-чаранын жүрүшүндө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан маданиятка жылдагыга салыштырмалуу кыйла жакшы көңүл бурулуп келаткандыгы айтылып, маданиятты көтөрүүгө багытталган ишмердиктерине ийгиликтер кааланды. Область боюнча көңүл биз башка жылдарга салыштырмалуу ар бир маселеде финансылык жана башка жактан колдоо көргөзүп келатабыз. Мындан кийин дагы бул иштерди уланта бермекчибиз. Анткени маданият биздин мамлекетибиздин, элибиздин чоң келечеги десек жаңылышпайбыз. Алдыңкы сыйлыктардын катарын толуктаган бул облустук деңгээлдеги эмгек каарманы сыйлыгы. Бул сыйлыкка Каракол шаарындагы Балдар искусство мектебинин эл аспаптар бөлүмүнүн жетекчиси Атыркүл Байтокова дагы көрсөтүлгөн. Бирок иш-чарада сыйлык ээлеринин аты жөндөрү гана окулуп, наамдары аз күндө колдоруна тапшырылары айтылды. Ошентсе дагы өз кесибин сүйүп, 40 жыл ичинде ондогон атактуу комузчуларды окутуп келген агартуучу кесиби менен сыймыктанаарын белгиледи. Өзүмдүн атактуу окуучуларыман эле айта кетсем, мисалы Нурзат Орозалиева, өзүм ошону 2-классында кичинекейинде окутуп тарбиялаган экем. Ал кандай атактуу комузчу, күүчү болуп чыгып, кандай сонун күүлөрдү жаратып кетти. Айтып отурсам, көптөгөн окуучуларым менен сыймыктана алам. Ысыкөл облусу боюнча 800дөй маданият кызматкерлери бар. Маданияттын дагы бир бутагы болгон облустук Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы китепкана майрам күнгө карабай өз ишин улантып, бул күнү дагы окурмандарга окуу залы толгон. Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы областык китепканада студенттер, окуучулар үйгө берилген тапшырмаларын аткарып жатса, буга ылай эле шаардагы жашап жаткан ардагерлер дагы бош убактысын дал ушул китепканада китеп окуу менен өткөрүшөт экен. Бул жакта жалпы китеп фондусу 100 миңден ашуун, ал эми кызматкерлердин саны 18 экен. Белгилеп айтсам, Ысыкөл облусунда 2 гана облустук китепкана бар. Алардын бири дал ушул Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы китепкана жана Кусейин Эсенгожоев атындагы балдар жана жаштар китепканасы. Өзүмдүн ишимди аябай жакшы көрөм. Себеби биздин китепканада абдан көп окурмандарыбыз бар да. Ушундай азыркы кезде китепке болгон окурмандын саны аябай көбөйүп, китеп окуп калышты азыр жаштар. Маданият коомдун күзгүсү, улуттук каада салт, нарк насил баалуулуктарды аздектеп келген маданият өкүлдөрү калктын жан дүйнөсүн руханий жактан азыктандырып келет. 2-ноябрь маданият кызматкерлеринин күнү 1995 жылдан бери белгиленүүдө. Салтанат Керимкул кызы, Алтынбек Исаев, Илиш Касейинов, Ысыкөл жаңылыктарына.